11 каналында аба ырайы тууралуу маалымат. Аны мен Гүлнар Эркинбек кызы тааныштырам. Саламатсыздарбы? Англиянын түндүгүндө Йоркшир графтыгында токтобой жааган жамгырдын айынан ири масштабдагы суу ташкыны болду. Синоптиктердин айтымында аймакка бир нече күндө эле 1 айлык өлчөмдөгү жамгыр жааган. Бул кызматтын маалыматы боюнча мындай суу ташкыны өткөн 70 жылдан бери боло элек болчу. Соңку жылдары Британияда кышында суу ташкындашы кадимки эле көрүнүшкө айланды. Эмне үчүн бул жерде кышында кар ордуна жаан жаайт деп ойлонсоңуздар керек. Себеби Гольфстрим жылуу агымы таасирин берип турат. Тагыраак айтканда, Атлантикадагы жылуу деңиз агымы келип турат. Ошон үчүн бул жерде орточо температура башка аймактарга салыштырмалуу жогору. Атлантика Англияга жаан алып келсе, ал эми Орусиянын Европа тарабына кар, бороон жана аяз алып келди. Мындай климат Борбор Азияга таасирин тийгизбей койбойт. Бирок биз менен чектешкен Кытайдын Ак Суу жана Үрүмчү шаарларында күн ачык бойдон сакталууда. Анткени менен абанын температурасы орто ченемден төмөн. Казакстандын түндүгүндө Орусияга жакын турган Астана шаарында кар жаашы эртең да токтобойт. Түштүктөгү Алмата шаарында күн бүркөлүп, жаан-чачын күтүлбөйт. Өзбекстанда болсо Каспий деңизи аркылуу өткөн жаандуу булуттар тез ылдамдыкта Казакстанга карай өтүп кетет. Демек эртең асман ачылат. Мисалы, Фергана өрөөнүндө, Борбор шаары Ташкентте жана Нукус өрөөнүндө да күн чайыттай ачылат. Абанын температурасы 10 градустан жогору жылуу болот. Мындай жылуу аба ырайы Түркмөнстанда да күтүлөт. Эртең Дашогус өрөөнүндө күн ачылып, абанын температурасы жогорулайт. Бирок Борбор шаары Ашхабадта буга салыштырмалуу 6 градуска жогору болмокчу. Тажикстанда да жаан-чачын күтүлбөйт. Душанбе шаарында аба ырайы башка аймактарга салыштырмалуу ал эми жылуу болот. Ал эми Хорок өрөөнүндө жана Ходжент шаарында Душанбеге салыштырмалуу төмөн. Кыргызстанда эртең түнкүсүн Чүй, Жалал Абад, Талас, Нарын областарынын айрым жерлеринде бир аз кар жаашы күтүлөт. Калган аймактарда жаан-чачын күтүлбөйт. Батыштан соккон шамалдын ылдамдыгы секундасына 4-9 метрге чейин жетет. Абанын температурасы дээрлик өзгөрбөйт. Мына ошентип аба ырайы тез өзгөрүп турат. Ошон үчүн 11 каналында аба ырайынан кабардар болуп туруңуздар. Көрүшкөнчө сак болуңуздар.